Казакстанда аткезчилик менен алектенгендер колго түштү делгендердин арасында депутат Дамирбек Асылбек уулу да бар болгон. Депутатка байланышкан билдирүү 17 февралда чыгып, күн бою расмий тастыкталбай турду. Кыргыз тарап окуянын чоо жайын сурап Казакстанга нота жибергенден кийин 18 февралга караган түнү коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги жооп берип, депутат кармалгандыгын бышыктады. Алматы шаардык соту кыргызстандык жарандарды 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Кыргызстанга тийиштүү бардык маалыматтарды бердик. Учурда тергөө иштери башталды. Мындан нары да окуяга байланыштуу маалыматтар болсо, сөзсүз билдирүү таркатабыз. Казакстандын күч органдары тараткан расмий маалыматка ылайык кармалгандар чек арадан товар ташууда мыйзам бузууларга жол коюп, эрежеге дал келбеген иштерди жасап жүрүшкөн. Атайын операция Казакстандын Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен чектешкен 9 бажы өткөрмө бекеттеринде жүргүзүлгөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө иликтөө башталган. Мындан ары биз азыр күтүп атабыз. Казакстан тарабынан ошол расмий түрдө бизге деген ошол факты боюнча ошол далилин деген жибериш керек. Эмне себептен кармашты, эмнени аган айтып атышат, ошол жүктөп атышат, мындай айтканда жоопкерчиликти кандай болот, биз азыр дагы көрөбүз кандай эмне болор экенчи. Биздин ошол консулдук мекемелерибиз, элчиликтерибиз чет өлкөдө жүргөн биздин жарандарга статусуна карабай, ким болбосун биздин кыргыздын жараны болгондон кийин биз деген толугунан ошол жардам берүүнү деген укуктуубуз, анан милдетибиз. Коңшу өлкөдө кармалган депутат Дамирбек Асылбек уулу Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын мүчөсү. Ал арада аталган фракция бүгүн чукул жыйын өткөрүп билдирүү таратты. Депутаттардын арасында деле ушул Асылбек уулу Дамирбек тиешеси болушу мүмкүнбү, болбошу мүмкүнбү, кимдердин кандай маалыматтары бар эле деп сүйлөштүк. Депутаттардын көпчүлүгү андай ишке бармак эмес, андай иш менен деле алектенчү эмес деген ойлорун айтышты. Мен да жеке лидер катары андай ишке барышына күмөнмүн да, андай ишке барган жокко деген ойдобуз. Жогорку Кеңештин экс-депутаты Канибек Осмоналиев Кыргызстан фракциясынын мындай билдирүүсүн саясий катачылык катары сыпаттады. Айрыкча ушул 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы чакырылыштарда бизнесмен депутаттардын саны эбегейс түрдө көбөйүп кетти. Башка мамлекеттин колуна барып түшүп, болгондо дагы эң оор кылмыш менен колго түшүп атат. Менимче бул биздин Жогорку Кеңештин бүгүнкү күндө элдин арасында болуп көрбөгөндөй авторитети төмөндөп кеткендиги, аны эл өзү деле айтып атат, эмне үчүн жашырышыбыз керек. Менимче булар тарап эле кетиш керек го тез аранын ичинде. Дамирбек Асылбек уулу депутаттыктан тышкары Кыргызстандын Күрөш федерациясынын биринчи вице-президенти. Жакында эле анын өзбекстандык Кримтөө эле аталган Салимжан Байбатча менен түшкөн сүрөтү интернетке чыгып, талкууга түшкөн эле. Тазагүл Эмилбекова, Чыңгыз Айбашев, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.